Бул оюнда Кыргызстандын курама командасынын тренери оюнчуларды 2 рет алмаштырууга мажбур болду. Оюн учурунда жаратылган Даниэль Тегонун ордуна оюн талаасына жаштар командасынын капитаны 20 жаштагы Тамерлан Козубаев чыкты. Ал эми эскертүүлөрдүн көптүгүнөн оюнду өткөрүп жаткан жарым коргоочу Бактияр Дүйшөбековдун ордуна талаага Бишкектик Алга командасынын оюнчусу Павел Сидоренко чыкты. Алгачкы мүнөттөрдөн тартып эле Кыргызстан артыкчылыктарга ээ болуп, атаандаштарынын жарым талаасынан чыкпай ойноду. Жыйынтыгында кезектеги бурчтан топту берүүдөн кийин Виталий Люкс эсепти ачты. Бул Германиянын Нюрнберг 2 клубунун оюнчусунун Кыргызстан курама командасындагы алгачкы голу болуп калды. Карабалтанын кулуну 5-матчта гана өзүн көрсөтө алды. Экинчи таймда ак шумкарлар үстөмдүк кылуусун уланта берди, бирок алар көпкө чейин гол киргизе албады. Тескерисинче, Бангладештин оюнчусу Ислам Мамундун кооптуу соккусу эсепти теңдеп кое жаздады. Оюндун аягында Александр Кристининдин оюнчулары атаандаштарынын шаабайын суутуп койду. Оюн талаасындагы чыңалууну башка оюнчунун ордуна чыккан Илдар Амиров чойду. Коргоочу Валерий Кичиндин соккусу кайрадан жакшы жыйынтык алып келди. Эсеп 2-0. Кыргызстан 8 упай менен Б тобундагы 3-чү сапка чыкты. Иордания Тажикстанды жеңип чыгып, 13 упай менен 1-чи позицияга чыкты. Австралия бул турда ойногон жок. Маалымат жыйынында журналисттер эки команданын өз ара жаакташуусуна күбө болду. Алгач биздин балдарды бүгүнкү беттешүүсү менен куттуктап кетким келет. Биз жакшы оюнга күбө болдук. Кыргызстандын курама командасында 3-4 күчтүү оюнчу бар. Аларды алсыздандырууга көп убакыт талап кылынды. Беттешүү аяктаганга чейин 7 мүнөт калганча биз атаандаштарыбызга жеңилип жаттык 1-0 менен. Негизги упайлар тең-тең болуп жатты. Бирок жергиликтүү оюнчуларга өз талаасында ийгилик жылмайып 2 рет гол киргизе алды. Атаандаштарыбыздын оюн тең-тең болду дегенине таң калып турам. Алар жаңы команда болсо, машыктыруучусу жаңы болсо, албетте утулат. Оюн тең-тең болгон жок. Биздин команда утту. Бул факт. Кийинки оюнду Кыргызстан 12 ноябрда Канберра шаарында Австралия курама командасы менен өткөрөт. Ал эми 17 ноябрда Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо дүйнөлүк чемпионатка тандоо турундагы соңку беттешүү болуп, биздин футболчулар Иорданиянын курамасы менен ойношот. Мээрим Ташыбекова, Жолдош Исаков, Асхат Касымбеков, НТС.